بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Уктарда жана ойгонгондо айтылуучу дуа. Худайфа ибн Яман радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уктоо үчүн төшөгүнө жатканда мындай деп айтат эле: Бисмика Аллахумма амуту ва ахья. О Аллахым, сенин атың менен өлөмүн жана сенин атың менен жашаймын. Сахих Бухари. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уйкудан ойгонгон кезде Алхамдулиллахиллази ахьяна ба'дама аматана ва илейхин нушур. Бизди өлтүрүп, кайра тирилткен Аллахка мактоо шүгүрлөр болсун. Жана кыяматта кайрадан тирилип, ага гана кайтабыз деп айтат эле. Сахих Бухари. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, аткан таңды Аллахты эстеп, ага мактоо шүгүрлөрдү айтуу менен баштоо. Уйку кичи өлүм сыяктуу. Адам баласы ойгонгон кезде өлүп, кайра тирилген сыяктуу болот. Ошондуктан өмүрдүн бүтүшү болгон өлүмдү эстеп ойгонуу керек. Анткени өлүм адам үчүн жакшылык иштерди кылууга берилген бүт мүмкүнчүлүктөрдүн бүтүшү болот. Ал эми уйкудан турган адамга ага кайрадан өмүр берген Аллахка мактоо айтуу жакшы иштерден болуп эсептелет. Экинчи, пенде өзүн жана бүткүл адамзаты Аллахка кайра кайтып барарын күн сайын эстеп, аны тили менен айтып турусу керек. Үчүнчү, өлгөндөн соң кайра тирилүүгө бекем ишенип, чын дилден ынануу. Төртүнчү, Аллах Таала адам баласына эс алуу үчүн жана жаңы күнгө даярдануусу үчүн уйкуну берген. Буга ушул хадис дагы бир ирет далил болот. Уйку денеге рахатты берип, адамга жандуулукту жана зиректикти тартуулайт. Аллах Таала неамат кылып берген уйкуну уктаган адам уктагандан кийин эртеси өзүн сергек жана жайдары сезет. Бешинчи, Аллах Таала мактоо айтуунун бардык түрүнө татыктуу. Ошондуктан биз ар дайым Аллахка мактоо шүгүрлөрдү айталы. Аллах Таала баарыбыздын денебизди сак саламатта кылсын, бизди ар дайым Аллахка шүгүр кыла турган пенделеринен кылсын. О Аллахым, бизге пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн үйрөт жана ал сүннөттөр менен жашоону насип кыл. Өзүңдүн диниңе бекем кыл. Кыяматта пайгамбарыбыздын шафаатына насип кыл. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.